Гемин аймактык ооруканасында COVID-19 тастыкталган жана өпкөсүнөн кагынган 58 бейтап дарыланып жатат. Аталган ооруканага өкмөттүн Чүй облусундагы өкүлү жана Саламаттык сактоо министрлиги тарабынан кычкылтек концентраторлор менен бирге жеке коргонуучу каражаттар тапшырылды. Областтан, губернатордон 5 концентратор келди. Минздравтан 1 концентратор, средства индивидуальной защиталар келди. Ошо рахмат, ошо бизге ушундай кырдаал убагында жардам берип, врачтарга аябай ыраазыбыз. Азыр кичине больнойлор азайып калды. Так бир где-то 70-75 больнойлор болчу да. Бир 2 жума мурун. Азыр 58 больной да азыр. Учурда аймактык ооруканага борборлоштурулган кычкылтек берүү системасы орнотулуп жатат. Жетекчиликтин айтымында 2-3 күн ичинде бейтаптарга система аркылуу кычкылтек бериле баштайт. Райондук больницага централизованный кислороддук баягы тапшырма подача кислородуна тартылып атат, централизованный трубопроводдо тартылып атат. Жалпы ушул 85 койка орунга бүт палаталарга камсыз болот. Жалпы суммасы 530 000 сом талап калынып атат. Бул 3-4 күндүн ичинде уже бүтүп ишке киргизилет. Гемин райондук маданият үйүндө ачылган стационарга кайрылгандардын саны акыркы күндөрү азая баштады. Район боюнча жалпысынан 30дан ашык күндүзгү жана түнкү стационарлар ачылып, ооруп жаткандарды кабыл алууда. 13 июлдан бери иштеп келе жатат азыр күндүзгү стационарлар. Анан башында абдан көп келип атты. Bir günde 300-400'den көбүрөөк жарандар келип медицина жардамын алып кетип атышты. Азыр кичине азайды. Мына бүгүн допустим ДКда 20га жакын, эртеден бери 20-25 киши келип медицина жардамын алып кетишти. Ал эми Чүй районунун аймактык ооруканасы борборлоштурулган кычкылтек берүү системасына кошулган. Райондо ооруканадан сырткары убактылуу стационарлар ачылып, тургундарга ыкчам медициналык жардам көрсөтүүдө. Жергиликтүү эл айыл аймактарда ачылган стационарларга келип, ийне сайдырып, дарыгерден кеп кеңеш алып кете алат. Бул аракеттер кырдаалды турукташтырууга көмөк берүүдө. Ошол районубузда 25 ФАП, 5 КСВ бар. Ошолордун базасында ошол жергиликтүү айыл өкмөттөрүнүн тургундарын биякап келбей эле ошо медициналык жардамдардын биринчи этабында ошо ФАПтарга баргандай кылып 100 орундуу койкаларды күндүзгү стационарда ачканбыз да. Азыркы учурда ошол күндүзгү стационарларда бизде күнүгө 100-төн 200ге чейин жанакындай медициналык кызматкерлердин кеңешин алып, кээ бир жерде капельница болсо капельницасын алып, толук кандуу адистердин көзөмөлүндө болуп атат. Чүй облусунун бардык райондорунда күндүзгү жана түнкү стационарлар ачылып, жашоочуларга медициналык жардам көрсөтүүдө. Ал эми илдетти илештирген бейтаптарды кабыл алган ооруканаларды зарыл жабдуулар, дары-дармек менен камсыз кылуу аракети тынымсыз жүрүүдө. Облустук администрация резервдик фонддон, Чүй облустук өнүктүрүү фондунан каражаттарды бөлүп, дары-дармек, кычкылтек концентраторлор алынууда. Себеби калк саламаттыгы баарынан кымбат. Бүгүнкү күндө Сары Өзөн Чүйдө Аламүдүн жана Сокулук райондорунан тышкары эпидемиологиялык кырдаал туруктуу. Ыкчам түрдө ачылган убактылуу стационарлар абалдын жеңилдешине шарт түздү. Учурда жергиликтүү бийлик өкүлдөрү тарабынан абалды мындан ары жакшыртуу аракеттери көрүлүүдө. Оорулардын жеңил жүрүп аткан учурларын болсо күндүзгү стационар уюштурулду. Бүгүнкү күнү область боюнча 2238 жерде 2414 күндүзгү стационар орну уюштурулуп, биздин жашоочуларга, жарандарга, бейтаптарга ушундай медициналык кызмат көрсөтүлүп турат. Баягы кислороддук концентраторду сатып алуу максаты коюлган. 600га жакын кислороддук концентраторду биз алдык. Ал ар кайсы каржы булактарынан болду. Анын арасында дагы биздин мына кайдыгер карабаган биздин жарандар, бизнесмендер дагы бир тобун ошолорду биз ошо биздин мыкты азаматтарыбыз алып берди. Абдан чоң ыраазычылык билдирип кетиш керекмин. Жапа тырмак ушу бир ынтымакташып, жергиликтүү мынакей жашоочулар, активисттер, патриоттор, волонтерлор келип толугу менен жардам берип атат. Облуста эпидемиологиялык кырдаал салыштырмалуу жакшы жагына өзгөрүүдө. Ошентсе да абалды толук кандуу калыбына келтирүү иштери тынымсыз жүргүзүлөт. Ал эми жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жарандарды өз алдынча дарыланбай дарыгерлерге кайрылууга чакырышат. Автандил Бактыбеков, Тилек Дайырбеков, СТВ.
Өлкө аймагында тажы вирусун жайылтпоо, аны алдын алуу жана ооруга чалдыккан жарандарга шарт түзүү, убагында медициналык жардам көрсөтүү максатында айыл райондордо күндүзгү стационарлар ачылып иштөөдө. Алардын ичинен Жайыл районунда жалпы 38 күндүзгү бейтапканалар ачылган. Мындан тышкары ар бир айылдын активдүү жаштары айыл өкмөт кызматкерлери менен биргелешип мобилдик топ түзүп, жашоочуларга вирус инфекциясынан туура коргонуу жана алдын алуу боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүшүп, маалымат баракчаларын таратышууда. Жайыл районунда иштер жүрүп жатат. Мына бүгүнкү күндө 38 күндүзгү бейтапканалар ачылды. Ошондой эле анын ичинде мынакей Кара Балта шаарында 3 күндүзгү бейтапкана иштеп жатат. Мындайча айтканда 120 орун. Күндүзгү стационарга албетте дарыгерлер мындайча айтканда жетиштүү. Кандай болсо да ушу камсыз кылып атабыз. Дарыгерлерибиз да арасында ушу ооругандар бар, өз убагында лечение кылып, араларда карап атабыз. Жайыл районунун Кара Балта шаарында Макаренко атындагы интернатта жана номер 1-2 мектеп имаратында күндүзгү бейтапканалар ачылган. Ар кайсы оору көйгөйлөрү менен кайрылган бейтаптарды дарыгерлер текшерүүдөн өткөрүшөт. Дары-дармек керек болсо атайын дарыкана пункту дагы ачылган. Ошол жерден алышса болот. Бардык керектүү дарылар жетиштүү. Мындан сырткары ар бир стационарда жасалма дем алдыруучу аппараттар дагы бар. Дневной стационар открыт на базе второй школы. Бул стационар 20 орунду, бир дарыгер, 2 медайым, бир санитар кызматкери иштеп жатат. Ооруп келгендердин саны күн сайын азаюуда. Бизге бардык шарттарды түзүп беришкен. Дарыгерлерге дагы коргоочу костюмдар, колгап, беткаптар жетиштүү. Андан сырткары жергиликтүү жашоочуларга ыктыярчы топторго, ишкерлерге дагы ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Бизге кол сунуп, ысык тамак уюштуруп жатышат. Бул жактан айыгып кеткендер дагы келип биздин акыбалыбызды сурап турушат. По журналу регистрации и меньше идут на рентген обследование. Алгач келген кайрылуулардын саны 160ка чейин жетсе, азыр кеминде 100кө чукул жарандар кайрылышууда. Сасык тумоонун белгисин байкаган жана текшерүүдөн өтүп, өпкөсүн тарттырып, пневмония дартына чалдыккандар дагы келишип, укол тамчылатма дарыларды алышууда. Я заболела 2 недели назад, поднялась температура. 2 апта мурун дене табым көтөрүлүп ооруп калдым. Алгач үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна кайрылгам. Өпкөмдү тартырсам, пневмония дарты бар болуп чыкты. Ошол жерден мага антибиотик, тамчылатма дары жазып беришкен. Аларды алып, бул стационарга келдим. Жакшы шарты бар болгону үчүн мени кубантты. Кабыл алган дарыгерлер дагы жакшы мамиле кылышат экен. Кадимкидей ооруңдан айыккандай болосуң. Бүгүн 7-нчи күн кан басымымды текшертишти. Баары жайында. Өзүмдү аябай жакшы сезип калдым. В первую школу сюда пришла в дневной стационар. Бул ачылган күндүзгү стационарларда дарыгерлер азырынча жетиштүү. Жасалма дем алдыруучу аппараттар иштөөдө. Дагы алынып келинери мерченделип жатат. Алтынай Шайдылдаева, Күмүшбек Куттубеков, СТВ. Бул спорт залда өлкөдөгү кырдаалга жараша элеттеги бейтаптарды кабыл алуу үчүн күндүзгү стационар уюштурулган. Мында 10 орун бар. Азыркы тапта дене табы көтөрүлүп келген бейтаптардын саны азайган. Ал эми алгачкы учурларда күнүнө болжол менен 50гө жакын бейтаптарды кабыл алып жатышкан. Сасык Булак айылындагы үй бүлөлүк дарыгерлер тобунда жалпы 6 медайым эмгектенет. Мында медайымдар жана келген бейтаптар үчүн шашылыш түрдө шарттар түзүлгөн. Азыркы учурда демөөрчүлөрдүн колдоосу аркылуу кошумча жардамдар келип жатат. Жаңы башталганда аябай эле көп болчу элдердин кайрылганы 40-50 даже 60ка чейин жетип кетип атты да. Укол алгандар менен приемга келгендер. Анын ичинен катуу ооруларын биз Таласка же эмеге Чат базарга стационарга жиберип аттык. Калгандарын жеңилирээктерин берден өзүбүз местный дарылап аттык амбулаториялык шартта. Дары-дармектер болсо жетиштүү эле болуп атты. Мынтип жардамга айылдын балдары улам дары-дармектерди алып келишип атты. Кудайга шүгүр дары-дармек жардам кыйналган жокпуз. Анан азыр Кудайга шүгүр азайып калды. 2-3 күндөн бери кайрылгандардын саны азыраак, 20-нын тегери болуп калды, 30га көп жетпей калды. Кечээ ушул эле Сасык Булак айылынын тургундары Тагырагы Намазалиевтердин үй бүлөсү аталган дарыгерлер тобуна бир кычкылтек концентраторун жана коргоочу кийимдерди, дары-дармектерди жана да мында иштеген медицина кызматкерлеринин ысык тамагы үчүн кой алып келип беришти. Патриоттук сезимибиз менен ушу айылыбызга кичине болсо дагы жардам берип, колубуздан келишинче могу неменен средства индивидуальный защиталардан алып, немеден
самое главное кислородный концентраторды выделять эткен дагы аппаратты алып келдик. Буюрса ушу менен бир адамдын жанын сактап калса, ушу бизге ушундай сыймык болот. Буюрса иншалла көптөгөн өмүрлөрдү, көптөгөн жандарды сактап, бири-бирибиз бул апатта, бул кырдаалда бири-бирибизге жардам берип, бири-бирибизге кол сунуп турсак эле ушул чыгып кетебиз, биримдик менен чыгып кетебиз буюрса иншалла. Бейлей кетсек, Бекмолда айыл аймагындагы 4 айылга күндүзгү стационарлар ачылган. Сасык булак 10, Кара Ой 8, Кеңеш 4, Чоң Токой айылына 10 орун. Аталган күндүзгү стационарларга элеттеги жергиликтүү тургундар убагында кайрылып, өзүнүн саламаттыгына кам көрүп жатышат. Шарттары жакшыраак, анткени бул күндүзгү стационарлар убактылуу гана уюштурулган. Ал эми мында келген бейтаптарды дарылоо үчүн медицина кызматкерлери жана да дары-дармектер жетиштүү. Айыл өкмөт тарабынан ЧС-тин акчасы болот да, кол тийгиз акча. Ошодон өздүк коргонуу каражаттарын ФАПтарга, КСЛарга алып берилип атты. Анан кечээ күнү айылдык кеңештин сессиясы болуп, ал жерден кошумча медициналык кызматкерлерди контракт менен алуу жана алардын акчасын төлөп берүү жагы каралды да. Демек бизде мындан кийин азыр медициналык кызматкерлердин жетишсиздиги болбойт деген ойдобуз. Айылдагы эжелерибиз бар, жеңелерибиз бар, өзүбүздүн алар облздрав менен контракт түзүп, алардын айлыгын төлөп берүү жагы айыл өкмөттөн каралып атат буюрса. Бул маселе областтык казынадан өткөндөн кийин каржыланып иштеп баштайт. Айыл аймактын тургундары, сырттагы ишкер агаларыбыз, эжелерибиз баарын куру кол койгон жок, колдорунан келген жардамдарын беришип атат. Кимиси дары-дармегинен, кимиси концентратор аппараттардан бери, өздүк коргонуу каражаттарынан бери аябай көп жардамдар болуп атат. Жардам бергендердин баарына тең айыл аймактын элинин атынан, айылдык кеңештин атынан, айыл өкмөтүнүн атынан ыраазычылык билдиребиз. Ошондуктан ар бир жаран өзүнүн саламаттыгына өзгөчө көңүл буруп, оорунун белгилери пайда болоору менен дарыгерлерге кайрылуусу зарыл. Ал үчүн азыркы тапта айылдарда да күндүзгү стационарлар эл үчүн кызмат кылып жатат. Гүлжамал Багышбекова, Чыңгыз Бокошев, Талас району.